Ассаламу алейкум. Бизде бүгүн рабочий городоктон 3 этаждуу үй сатка чыкты. Жүрүңүздөр көрөлү. 4 сотик жерге курулган. Размери 28×14. Бул жакта навестин алдында 4 машина батат. Ошондой эле система безопасности катары 5 камера бар. Үчөө дворду карайт, экөө көчө жакты. Бул жакта бизде зеленый зона бар. Ошондой эле үй канадский проект менен курулган. Железобетонный каркас. Жүрүңүздөр үйдүн ичине кирип көрөлү. Киргенде ушундай болгон холл бар. Холлдон кийин санузелге киребиз. Санузелге кирип көрсөңүздөр, бул жакта стиральный машинага коммуникациялар чыгарылган. Айта кете турган нерсе, үйдүн баардык коммуникациялар борбордук. Бул жакта рабочий городокко газ кирген. Ошондой эле кийинки бөлмө бизде кухня. Баардык эмереги бар, даяр. Кухнядан бул жака очокканага чыгып кетсек болот. Бул жакта шкафтар бар, аябай ыңгайлуу. Канада бул жакта казандын орду бар. Ошондой эле суу, канализациянын трубалары чыгарылган. Ошондой эле үйдү жылыта турган газовый котел жана твердотопливный котел бар бул жагында. Кийинки бөлмөгө өтөлү, жүрүңүздөр. Кийинки бөлмө бизде зал. Ушундай болгон кенен, коноктошконго аябай ыңгайлуу. Байкасаңыздар, бул жакта ар бир бөлмөдө кондиционер бар. Экинчи этажга өтөлү. Экинчи этаж могул лестницаны байкасаңыздар, жыгачтан жасалган, бирок ошондой эле мындай үн чыкпайт да, анткени жыгачтын алдында железный каркас менен бекемделген. Экинчи этажда бизде уктоочу бөлмөлөр жалаң. Бул жака кирсек, бул жак бизде кичине балдардын уктоочу бөлмөсү кылса болот. Бул жакты көрсөңүздөр, рабочий стол, ошондой керектүү нерсенин баары бар. Кийинки бөлмөгө өтөлү. Кийинки бөлмө бул экинчи этаждагы санузел. Бул жакта душевой кабина коюлган. Ошондой эле баардык кафель менен кафелделген, полный даяр. Ошондой эле лестницанын арт жагында дагы бир бөлмө бар. Бул жакты өзүңүздөр каалагандай кылсаңыздар болот. Мурдагы ээси рабочий кабинет катары кылган да. Ошондой эле жана айтып кеткендей камералардын ушул жактан карап турса болот. Үчүнчү этажга өтөлү. Үчүнчү этажда бизде бул жакта дагы уктоочу бөлмө. Ошондой эле бул жакта очоккананын үстүндөгү технический этаж деп койсо болот да, кирип обслуживание кылса болот бул жактан. Бул жакта да кондиционер бар. Үчүнчү этаждын өзүнүн санузелы бар бул жагында. Биде менен ванна. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул жак тоже детский катары колдонсо болот. Эгер сиздерге ушул үй жагып толук түрдө маалымат алгыңыздар келсе, ылдый дагы номерге айылсаңыздар болот.